Өлкө башчынын жарлыгынын негизинде Бак Дөөлөт коомдук фонду бүгүн Москва районунда семинар өткөрдү. Анда түш жоруу, ошондой эле алыш-бериш темасы көңүл чордонунда болду. Биздин Кыргыздын наркындагы түш жору болду. Түштүн маанисин ачып бере атабыз. Ошондой эле алуу берүү болуп атат. Эми түш жөнүндө бираз айтсам, түш эмне дегенде ошол адам жакшы түш көрсө, көңүлү көтөрүлүп кубанса, демек ошол нерсени эстеп, унутпай, аны иш чаратын кылып, баягы эл чакырып, түш жорутуп, эми түш жортканда бир түш жакшы жорган адамдар жорса, же өзү жорса, баягы түш бир айтканда болсот да, биринчи айткан түштү туура так айтса, ошол ишке ашып кетет да. Жакшыны жакшы деп кабыл алыш керек. Ошону эстеп, түштү дайын эстеп, ошону ойбай көрсө, баягы түш ишке ашат. Илгертен келе жаткан Кыргыздын наркын учурда жаштар арасында эле эмес, улуу муунга жайылтуу талабы турат. Себеби жаштарга тарбия берүүчүлөр алгач өздөрү наркты тереңден түшүнүп, билүүсү зарыл. Азыркы учурда ошо нарктуулукту жана табиятты келген адамдар абдан кызыгуу менен кабыл алып атат. Билбегенибиз көп деген айтып атат. Биякта жетекчилик дагы өзү бул экинчи ирет келип атпайбы? Жетекчиликтер дагы жеке мен билбегеним көп экен деп айтат. Жаңы эле айтып кетти сөзүндө. Жана адамдар абдан көп келип атат. Биздин башыбызда башында пландаган боюнча 100 кишинин тегереги деп ойлоганбыз. Азыр 200-300га чейин жеткендер болуп атат. Бул абдан кубандырат. Алгачкы кербенге салыштырмалуу бул жолу калктын саны да кыйла көбөйгөн. Бул иш-чара калк арасындагы каада салт жөрөлгөлөрдү буга чейин билбегендер үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүк болду дешет тургундар. Улут салтын, нарктуулугун ушундай жакшынакай чогулуш, форум, эл аралыгында жыйындарда муну өткөрүшүбүз керек. Бул учурдун талабы, зарылчылыгы. Анткени көрүп атасыздар, мына жалпы ааламдашууда биздин элибизден момундай действительно чынында кыргыз көп улуттук, нарктуулук, баалуулук нерселер мындай азайып, анан көмүскө да калгансып атат да, баардыгы эле ушул батыш тарапты көрүп атабыз. Ал эми жергиликтүү бийлик тарабынан улуттук наркты жайылтуу иштери дагы да улантылмакчы. Өзү бирөө алганын кайра бербесе, бул суу эмне болот? Биз тараптан дагы бул ошол жарлыкты келгенден кийин биз райондук мамлекеттик администрациянын деңгээлинде иштеп чыгып, ар бир айыл өкмөтүнө, ар бир мекеме ишканаларга чейин жеткирип, алардын максат жарлыкты чыгарып коюш эле эмес, биздин максат ошол жарлыктын магызын, жарлык качан жана максатына жетет, качан ошол мындай турмушка ашканда ошондо максатына жетет да. Белгилей кетсек, наркты жайылтуу семинары 1 ай мурун башталган. Бүгүнкү күндө кербендин 2-чи айланбасы башталды. Ал эми иш-чарага келгендердин саны да кыйла өсүп жатканы байкалууда. Ошол кадимки адам болгон, ошонун сүйөгүнүн калдыгы табылган. Айдай Ташыбекова, Чыңгыз Садыков, СТВ. Анализи R группа деп коет, R1A1 деген гамма групп.